Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин видеонун астындагы Telegram канал ссылкасына кирип катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube канал жакында жабылышы мүмкүн. Ошон үчүн видеону биринчи Telegram каналга жүктөйбүз, андан кийин анан башка соцсет тармактарга жүктөп турабыз. Видеонун астына ссылка болот, кирип катталып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы чет элдик жарандар боюнча мигранттар жөнүндө жума сайын бир мыйзам сунуштап жатат. Ар кандай мыйзамдар айтылып жатат. Бүгүн болсо ошол мыйзамга өзгөртүүнү Единая Россия фракциясынын депутаты, төраганын орун басары Ирина Яровая сунуштады. Бирок жакшы сунуш кылды, мага жакты. Биринчиден, чет элдик жаран келгенде жоопту биринчи ирет чет элдик жаран эмес, жумуш берүүчү жоопту болуш керек. Ал сөзсүз түрдө жатакана менен камсыз кылыш керек. Экинчи, эмгек эреши менен камсыз кылыш керек. Үчүнчүсү, ооруп калса медицина менен камсыз кылыш керек. Төртүнчүсү, эгерде чет элдик жаран кокусунан документи туура эмес болуп калып, депортация болсо, ошо мамлекеттин эсебинен эмес, Сакаров аркылуу мамлекеттин эсебинен бүгүнкү күндө депортация болуп келет. Ар бир чет элдик жаранга 38 000 рубль сарыпталынат депортация болуш үчүн. Ошо депортацияны дагы ошо жумуш берүүчүлөрдүн мойнуна илип коюшубуз керек деп өзүнүн пикирин айтты. Азыр видеону көрүп коюңуз, андан ары сөздү уланталы. Говорим об ответственности, мы прежде всего говорим об умном отношении самого работодателя к подбору кадров, к пониманию их количества и качества, к условиям их прибытия, к решению вопросов проживания, медицинского сопровождения, коммуникации, социальной адаптации и в случае совершения правонарушения выдворения за счет работодателя. Поэтому ответственность, она прежде всего в этом. Она в том, чтобы сам работодатель, умный и ответственный перед обществом и государством, формировал свое целеполагание и сопровождал это конкретными действиями. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Негизде Россия Федерациясына эмгек мигранттары керек. Бүгүнкү күндө Россияда 3 миллионго жакын эмгек мигранттары жетишпей жатат. Экономика өсүп атат. Курулуш тармагында жумушчулар жетишпей атат. Такси тармагында жетишпей атат. Курьер тармагында жетишпей атат. Негизде ошо Россия Федерациясында эки жаат бар. Бирөөсү социально-экономический блок. Социально-экономический блоктун өкүлдөрү дайыма айтып келет, мигранттарга тийишпегиле, мигранттар экономиканын жүргүзгүчү, булар чоң салым кошуп атат экономика өнүктүрүүгө деп. Экинчи блок болсо бул силовой блок. Буга МВД, Следственный комитет, прокуратура жана башкалар келет. Алар болсо айтып келет, мигранттар булар потенциалдуу террористтер, экстремисттер, угроза биздин жумуш орундары алып атат деп туруп, эки тарап дайыма ошо согушуп келет. Ирина Яровая болсо ошол бул бүгүнкү күндө экономикалык блокту тандады. Кудай буйрса, бул Ирина Яроваянын негизи мыйзамдары, өтчү мыйзамдарды дайыма сунуштайт. Абройлуу депутаттардын бири. Менин оюмча, эгерде ошол эки сунуш болуп туруп мыйзам өтүп калса, анда чет элдик жарандарга негизде жакшы ыңгай болот. Күтүп туралы, анан кийин жакшы жаңылык болсо силерге дагы айтып турабыз. Анан урматтуу мекендештер, маалымат катарында айтып кетели, азыр 1 октябрдан баштап аэропорттордо отпечатки пальцев жана фотографирование, манжа изин жана сүрөткө түшүү сөзсүз түрдө болуп калды. Москва аэропортторунда болуп атат. Ошон үчүн аэропортко киргенде дагы, чыгып атканда дагы эки жолу манжа тапшыруу азыр тилекке каршы мажбур болуп калды. Ошон үчүн моралдык түрдө эртерээк барып, даярданып, ошого да даяр болуңуздар. Азыр ушундай процедура болуп атат. Азыр пробный версия кылып атат, ошого жараша анан келечекте кандай болот айтабыз. Урматтуу мекендештер, анан ишкер мекендештерди колдоо максатында бизде Володарский проспектте Осман экспресс деген уюм бар. Дары жөнөтөсүңөрбү, же болбосо буюм жөнөтөсүңөрбү, документ жөнөтөсүңөрбү, аэропортко барып жалдырап элдерден суранбай эле ошо мекендештер аркылуу, уюм аркылуу жөнөтүп коюңуздар.
болгону 500 рубльга жөнөтөт экен, бир күндө Кыргызстанга жетет экен. Телефон номерлери болсо +7 903 146 00 03 номери. Осман Экспресс, Волгоградский проспекте 2-ВК-тан чыгасыңар, метронун жанында эле. Мен телефонумда жазып коем. Görüşкөнчө.